Салам достор, сиздер менен бүгүн биз троицкий лахмажун даярдайбыз. Мен өзүм жасаган рецепт боюнча сиздерге көрсөтүп бермекчимин. Сиздерге кызык болсо, биз менен болуңуздар. Бизге керектелет фарш, туз, пияз, помидор, чеснок, кызыл жана жашыл болгарский, петрушка жана өсүмдүк майы керектелет. Мен булардын баарын теркадан өткөрүп аламын. Сиздерде блендер болсо, блендерден өткөрүп алсаңыздар оңой жана бат болот. Эми камырын жууруйбуз. Камырына бизге ун жана туздуу суу керектелет. Өтө катуу эмес, өтө жумшак эмес, орточо кылып камыр жууруйбуз. Мына достор, эми муну пакетке салып тындырганы алып коебуз. Камырыбыз тынып тургучакты биз пиязыбызды теркадан өткөрүп баштайбыз. Блендер болсо өтө бат болот, нары жакшы суюк болуп чыгат. Чеснокту майда жагынан өткөрүп алам. Кызыл болгарскийбизди дагы өткөрүп алабыз. Канчалык майда болсо, ошончолук сочный болуп чыгат. Мына достор, петрушкабызды дагы туурап даярдап алдык. Муну деле өтө майдалап сону кылып туурап алабыз. Бул кызыл паприка. А бул эсе черный молотый перец, томат, өсүмдүк майы. Эми муну баарыны жакшылап аралаштырып алабыз. Мына достор, мен аралаштырып алдым. Камырыбыз деле тынып чыкты. Муну өзүбүз каалаган чоңдукта бөлүктөргө бөлүп алабыз. Мынакей, мен кичинекей кылып бөлүп алдым. Эми муну жайып чыгабыз. Сиздердин листиңиздер чоң болсо, чоң зубала кылып жайсаңыздар болот. Мынакей, мен жайып бүттүм. Ушундай жукалыкта жайсаңыздар болот. Эми бул камырыбызга фарштан салып тегиздеп чыгабыз. Мына достор, тегиздеп алдык. Эми листибизге салып 5 минутада духовкада бышырып алабыз. Бул экинчи варианты. Камырыбызды жайып, андан соң листке салып алып, анан фарш салсак оңой болот экен. Камырыбыз столго жармашып калат экен эмесем. Мынакей, лахмажун деле бышып чыкты. Камырыбыз деле бышып, фаршыбыз деле бышып сону болду. Бул камырды сковородкада бышырып алабыз. Кээ биркилердин духовкасы жок, сковородкада бышырса деле болот. Кызып алган сковородкабызга камыр салып, андан соң фаршты салып, 5 минутта үстүн жаап, андан бышырып алабыз. Мына достор, бышып чыкты. Арты деле сонун болуп бышты. Бул духовкада бышканы, ал эми бул сковородкада бышкан лахмажун. Арттары деле сонун болуп бышты. Сиздерге деле сунуштаймын. Албетте даярдап көрүңүздөр. Ар ким табитине карап даярдап жей бересиздер. Бул өтө даамдуу жана тоюмдуу тамактардын бири болот. Биз петрушка менен эле помидор коштук. Сиздер пияз, огурцы кошсоңуздар деле даамдуу болот.
Эми муну ооруп алабыз. Мынакей достор, кесип көрсөттүм. Ичи деле сонун болуп пышты. Сиздерге бул рецепт жаккан болсо, менин каналыма подписание болуп, класс басканды унутпаңыздар. Кийинки видеороликте көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.